Атасына кошогу. Азирети Фатима радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканда кайгы муңун билдирип төмөнкү кошогун айтты. О жараткандын чакырыгына чуркаган атакем. О макамы фирдаус бейиш болгон атакем. О дүйнөдөн кайтарын Жебрейил кабарлаган атакем. О жараткан эң жакын болгон атакем. Алгачкы зыяратчы. Азирети Фатима радиаллаху анха атасы Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайткандан кийин кабырга келген биринчи зыяратчы болду. Ошол зыярат күнү атасынын кабрында көпкө туруп мубарак бейиттин үстүндө көпкө ыйлады. Анан төмөнкү сөздөрдү айтты. Мына, сизди жоготуп алып отурабыз. Кадимки топурак жамгырсыз калган сыяктуу. Жүзүңдү бизден жашырган учурдан баштап ыйык кабар менен ыйык китеп дагы бизден жүзүн жашырды. Ата канат. Өлүм бизге сизден мурун келсе кана. Топурак сени бизден ажыратпастан мурун баарыбыз өлсөк кана. Жүзүң топурак менен жапкан ошол кишиге айткыла. Эгер ыйлап сыздап атканымды уккан болсо, менин башыма ушундай балээ кыйынчылык келди. Бул балээ кыйынчылыктар чак түштү капкараңгы түнгө айлантмак. Ооба, атам барда жашоом кооз жана рахаттуу болчу. Ар кандай кыйынчылык келсе да сезбедим, зулумдук кылгандардан коркподум. Ал мезгилдер да өтүп кетти. Эгер бактик куш түнү дарактын бутагында ыйлап сыздаган болсо, мен күн сайын эртең менен ыйлап сыздаймын. Сенден кийин кайгы муң жашоомдун негизине айланып баратат. Сага азаа күтүп ыйлай берип көз жашым зыйнатыма айланды. Ахметтин кабырынын жытын эскеген киши мындан башка эч кандай мискан бар жыттанбайт жана эч нерсеге маани бербейт. Чыгыш менен батыштын ыйлаганы туура. Мудар уурусу менен Йемен калкынын көз жашы төккөнү да туура. Сүрдөнгөн тоонун ыйлаганы да жарашат. Жабуусуна жабынган Каабаны сыздаганы да туура. О мубарак нурдуу хатаму анбия. Салат жана салам болсун сага. О Куран өргүп конгон жан. О Али, о Анас, анын үстүнө кантип топурак чача алдыңар? Көңүлүңөр анын үстүн жабууга кантип ыраазы болду? Азирети Айша радиаллаху анха айткандай, пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин Азирети Фатиманын күлгөнүн эч ким көрбөдү. Эстен тандырган азан. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам акырет жайга көчүп кеткенден кийин Билал радиаллаху анху кусалыктын көөдөнү өрттөнүп, күйүп турду. Чыдай албады. Сирияга көчүп барып Шамга отурукташты. Бир күнү түшүнө пайгамбарыбыз капалагансып кирди да мындай деди. О Билал, мынчалык алыстап кеттиң. Мени качан зыярат кыласың? Буйругуңа мойнум кылдан ичке. Сен кааласаң мен кантип келбей коеюн? Сен айткан болсоң кантип турмак элем? Азирети Билал куттуу чакырыкка кулак төшөп дароо жолго чыкты. Мадинага жетип келип пайгамбарыбыздын мубарак кабырына келгендей чыдай албай, кабырды кучактап ыйлап ошол жерден өзүн жоготуп койду. Айлана тегеректе гүл аңкыган жагымдуу жыт бар эле. Өзүнө келип башын өйдө көтөргөндө жанында сүйүктүү инсандын саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүүлөрү Азирети Хасан менен Азирети Хусайн радиаллаху анхум туруптур. Пайгамбарыбыздын сүйүктүү гүлдөрү Азирети Хасан, Азирети Хусайн жана гүл эни Азирети Фатима радиаллаху анхумда бар экен. О Билал, сенин оозуңдан бир жолу болсо дагы азан уккубуз келди. Биздин самаганыбыз мына ушул болуп турат. Бирок мен пайгамбарыбыз кеткенден кийин азан айта албай калганмын. Пайгамбарыбыздын сүйүктүү неберелери катуу суранышты. Азирети Билал мындай деди. Ата-энем силер үчүн курман болсун. О Хасан, о Хусейн, силердин каалооңорду мен кантип аткарбай кое алам? Таңкы намазга азан айтуу убагы келген болчу. Мадина шаарынын асманында Азирети Билалдын үнү жаңырды. Жер асман Аллох акбар деген үндөргө жаңырды. Азирети Билал көз жашын агызып азан айтып жатты. Мадина шаары ортосунда солкулдап турду.
Ашхаду алла илляха иллаллах дегенде баары көчөгө агылып чыгышты. Көз жаштар селге айланды. Ошентип Азирети Билал ашхаду анна Мухаммадын Расулуллах дегенде Азирети Фатима чыдай албады. Ошол жерде эсинен танып жерге жыгылды. Азирети Захра өзүнө келип азанды улантуусун сураганда Азирети Билал кечирим сурап мындай деди: Азыр дагы азан айтчу болсом, сиз дагы өзүңүздү жоготуп коесуз деп коркуп жатам. Ошентип Азирети Билал азанды андан ары улантып айта албады. Азирети Фатиманын дүйнөдөн кайтышы. Азирети Фатиманын керези. Сүйүктүү атасын акыркы сапарга узатканына болгону 3 ай өтүп өтө элек болчу. Азирети Фатима радиаллаху анха каттуу ооруга чалдыкты. 3 айдан ашык убакыт ооруп жатты. Атасынан ажырап сай-сөөгү сыздап жатканына 6 ай болгон эле. Көз жумардан бир канча күн мурун атасы түшүнө кирди. Түшүндө атасы аны жанына чакырды. Көргөн түшүнөн ажалы жакындап келатканын сезди да Азирети Умма Айман, Азирети Асма бин Умайс жана Азирети Али радиаллаху анхум жанына чакырды. Боло Азирети Алиге мындай деди: Мен жакында көз жумуп атама жөнөп кетеримди билип турам. Азыр кээ бир керездеримди сага айтып коеюн. О пайгамбардын кызы, эмне кааласаң айт. Азирети Али анын баш тарабына олтуруп, жанында тургандардын баарын сыртка чыгып турууну өтүндү. Өмүрүмдө сага жалган айтып же кайсы бир иште каршы чыкпадым. Бирок сага кандайдыр бир ылайыксыз мамиле кылып, сенин көңүлүңдү ооруткан бир сөз айткан болсом, мени кечире көр. Андай дебечи, жок, андай болгон жок. Сен Алланын алдында баарынан аалым жана баарынан ааруусуң. Сен бирөөгө жакшылык кылууну баарынан артык жакшы көрөсүң. Такыбасың, мээримдүүсүң. Башкаларга караганда Кудайдан көбүрөөк коркосуң. Сенден ажырап калуу мен үчүн өтө кыйын, өтө оор. Бирок менин колумдан эмне келмек эле? Мени таштап кетишиң жакшы эмес. Пайгамбарыбыздан ажырап калуу азабын менден кайрадан жандандыра турган болдуң. Сенден ажырап калуу мен үчүн өтө оор болот. Кантип чыдайм билбейм. Баарыбыз Алла Таалага таандыкпыз жана баарыбыз ага кайтуучубуз. Анан экөө биргеликте бир топко чейин ыйлап олтурушту. Азирети Али Азирети Фатиманын башынан кучактап, көкүрөгүнө кысып мындай деди: Эмне кааласаң айт, айта кой. Азирети Фатиманын керези мындай эле: Мен дүйнөдөн кайткандан кийин эжем Зейнептин кызы Уммамага үйлөнгүнүм. Уммама менин бир тууган эжемдин кызы. Ал мен сыяктуу балдарыма мээримин төгүп жакшы карайт. Жаназам үчүн табыт даярда. Асма бинт Умайс бир күнү мага Хабашистанда жүргөндө маркумдун сөөгүн кабырга чейин салып барчу тактадан жасалган сандыкка окшош бир нерсе көргөнүн айткан болчу. Менин табытым дагы ошондой болсун. Мен көз жумгандан кийин түн ичинде Баки мазарына жерге бергиле. Үстүмө бир нерсе жаап туруп, андан кийин сууга алууларын айт. Пайгамбарыбыздын жубайларынын ар бирине жана Бани Хашим урусунун аялдарына 12 авкие күмүш бергиле. Артымдан калган мурасымдын бир бөлүгүн эжемдин кызы Умамага калтырдым. Кабар алуу кайрымдуулугу. Азирети Фатима радиаллаху анха ооруп жатканда Азирети Абу-Бакир Сыдык радиаллаху анху кабар алганы келди. Азирети Али радиаллаху анху Азирети Фатимага кайрылып сурады: О, Фатима, Абу-Бакир келди, ичкери кирүү үчүн уруксат сурап жатат. Сен ага уруксат берүүмдү каалайсыңбы? Ооба. Азирети Фатима уруксат берген соң Азирети Абу-Бакир ичкери кирип, анын ыраазычылыгын алгандан кийин мындай деди: Аллага ант болсун. Мен үйүмдү, мал-мүлкүмдү, үй-бүлөмдү жана уурумду бир гана Алла Тааланын, пайгамбарыбыздын жана силердин, Ахлу байттын ыраазычылыгы үчүн таштап хижрат кылгам. Пайгамбарыбыздын туугандарына жакшылык кылуу мен үчүн өзүмдүн туугандарыма жакшылык кылуума караганда жакшыраак сезилет. О, Абу-Бакир, мен сага ыраазымын. Өмүрүнүн акыркы учурлары жана акыркы жылмаюу. Азирети Фатиманын радиаллаху анха оорусу 90 күнгө созулду. Кыйналып ооруп жатканда жанына карыш жылбай карап олтурган Азирети Абу-Бакирдин радиаллаху анху жубайы Азирети Асма бинт Умайска радиаллаху анха мындай деди:
Мен аялдардын таажыяларына ыраазы эмесмин. Себеби аялдар көз жумганда көбүнчө кепинге оролгон боюнча кабырга алып жөнөшөт. Дене мүчөлөрү билинип, элдин баары көрүп турат. Эртең эркектердин мени да ошондой абалда көрүүлөрүнөн уялам. О пайгамбардын кызы, сага Хабаштандан көргөн бир нерсемди көрсөтөйүнбү? Көрсөтчү. Азирети Асма дароо бутагынан жаңы эле үзүлгөн корма жалбырактарын алып келет. Ошол жалбырактарды сандык сыяктуу абалда тизип, чүпүрөк чапырактарды ичине салып, Азирети Фатимага хабаштыктар өлгөн кишилерди кабырга кантип алып барышканын көрсөттү. Бул Азирети Фатимага абдан жакты. Ал түгүл көз жумардан мурун биринчи жолу жылмайып мындай деди: "Бул кандай сонун нерсе. Мына ушундай кылганда аялдар эркектердин көздөрүнөн далдоо болушат. Сен мени кандай ороп жашырган болсоң, Алла Таала дагы сенин күнөөлөрүңдү жаап жашырсын. Мен көз жумганда мени сен али экөөңөр жуугула. Эч кимди ичкери киргизбегиле". Ошентип ислам тарыхында өзүнүн керезине ылайык сөөгөр болуп, үстү жабылып, табытка коюлуп, кабырга алынып барылган биринчи аял киши Азирети Фатима радиаллаху анха болду. Андан кийин ушундай абалда кабырга алынып барылган киши бул Азирети Зейнеп бин Жаш радиаллаху анха энебиз эле. Апаке, мен жөнөп кетип атам. Азирети Умму Саляма радиаллаху анха пайгамбарыбыздын кызы Азирети Фатима ооруп жатканда бат-баттан кабар алып жардам берип турду. Бир жолу адаттагыдай кабар алганы барса, оорусу бир топ оорлошуп калыптыр. Ошол учурда Азирети Али бир иштери менен сыртка чыгып кеткен экен. Азирети Фатима мындай деди: "Апаке, мага суу даярдап берсеңиз, гусул алайын". "Макул кызым", деп Азирети Умма Саляма суу даярдап, жардамдашып суу куюп берип турду. Ал жуунду. Азирети Умму Саляма ошондо анын ушундай сонун гусул алганын көрүп таң калды. "Апаке, мага жаңы кийимдерди бериңиз", деди. Азирети Умму Саляма ага жаңы кийимдерин берди. Азирети Фатима кийинди да: "Апаке, мени төшөгүмө алып барыңыз", деди. Колунан кармап жөлөп таяп төшөгүнө алып барды. Төшөгүнө жаткыргандан кийин жүзүн кыблага каратты. Колдорун жаагына коюп мындай деди: "Апаке, мен эми жөнөп кетем. Тазаланып жуундум. Эми эч ким менин үстүмдү ачпасын", деди да ошол боюнча көздөрүн жумду. Аруу жанын Аллага тапшырды. Азирети Фатима радиаллаху анха эң ишенимдүү риваятка караганда хижрийдин 11-жылы 632-жылы ноябрь айынын 22-синде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтыш болгонуна 5,5–6 ай, тагыраак айтканда 175 күндөн кийин дүйшөмбү күнү Рамазан айынын 3-үндө шейшемби күнү кечинде шам намазы менен куптан намазынын ортосунда 27–28 жаштарында жанын жаратканга тапшырып, сүйүктүү атасын көздөй жөнөп кете берди. Суук кабар. Мадина калкына Азирети Фатиманын радиаллаху анха көз жумгандыгы тууралуу суук кабар желдей тарап баары ыйлап турду. Бани Хашим уруусунун аялдары Азирети Фатиманын үйүнө топтолушуп ызы-чуу болуп ыйлап жатышты. Алардын бул ыйына Мадина шаары жаңырып жатты. Бардык аялдар кайгы муң менен аза күтүштү. Азирети Али радиаллаху анху бир бурчта ыйлап олтурду. Азирети Хасан менен Азирети Хусайн радиаллаху анхума ыйлап жатышты. Эл Азирети Алинин жанына келип көңүл айтып жатышты. Азирети Фатима Тус Захранын радиаллаху анха сөөгү жаназа окууга даярдап жатышты. Ошол кезде Азирети Абузар радиаллаху анху сыртка чыгып: "О, эл журт, үйүңөргө баргыла. Пайгамбардын кызынын жаназасын бул түнү сыртка чыгарышпай турган болушту. Үйүңөргө кайткыла", деди. Муну уккан көпчүлүк кайра үйлөрүнө тарай башташты. Жуулуп кепинге оролушу. Азирети Али радиаллаху анху Азирети Асма бин Умайс менен Азирети Умма Рафии Сальманы радиаллаху анхума жанына чакырып, көз жашын төгүп ыйлап, Азирети Фатиманы радиаллаху анха сууга алышты. Азирети Асма бин Умайс өзү айткандай Азирети Фатима көз жумарда ага Азирети Али экөө гана сууга алууларын керээз кылган болчу. Анын керээзине ылайык Азирети Али экөө сууга алышты. Азирети Умму Рафии Сальма ал экөөгө жардам берип турду.
Жаназа намазы. Азирети Зайналибиндин Али бин Хусайн радиаллаху анху айткандай, Азирети Фатиманын радиаллаху анха көз жумганын уккан Азирети Абу Бакир, Азирети Умар, Азирети Осмон, Азирети Зубайр жана Азирети Абдурахман радиаллаху анхум дароо Азирети Алинин радиаллаху анху үйүнө келишти. Азирети Фатима жаназа намазына алынып келингенде Азирети Али мындай деди: "О, Абу Бакир, алдыга чыгып жаназа намазын окут. Сен окут, о Хасандын атасы. Аллага ант болсун, аны жаназа намазын сен окутушуң керек." Ошондо Азирети Абу Бакыр Захрагул Азирети Фатиманын жаназасын 4 такбир менен окутту. Жерге берүү. Кеч кирип жер бетин караңгылык каптагандан кийин Азирети Али радиаллаху анху Азирети Фатиманын радиаллаху анха мени кечинде жерге бер деген кирезине ылайык көпчүлүккө кабар бербестен кечинде аруу жубайын Баки көрүстөнүнө алып барып жерге берди. Азирети Али Азирети Аббас жана уулу Азирети Фадыл радиаллаху анхум Азирети Фатиманын кабырына түшүп жайгаштырышты. Мазары. Азирети Фатиманын радиаллаху анха кечинде Азирети Али радиаллаху анху тарабынан эч кимге кабар берилбестен жерге берүүсү жана бул үй-бүлөдө 2 турак жайдын болгондугу, кийин Азирети Фатима энебиздин кабырынын кайсыл жерде болгондугуна байланыштуу талаш-тартыштардын пайда болушуна себеп болду. 2 турак жайдын бири Азирети Алиге тиешелүү болчу. Бул үй Баки көрүстөнүнүн жанында эле. Экинчи Азирети Хариса бин Нумандын радиаллаху анху Азирети Фатимага тартуу кылган үй эле. Кийин Набави мечитине кошулган бул үй мечиттин күн чыгыш тарабында Азирети Осмондун радиаллаху анху үйү менен Азирети Асма бин Али жашаган үйдүн эшигинин ортосунда Азирети Айшанын радиаллаху анха бөлмөсүнө кошулуп турган. Бул үй Амавилер халифасы Ваалид мезгилинде Набави мечитине кошулган. Ибн Наджар деген ат менен белгилүү болгон Ибн Махмуд аль-Багдади Азирети Фатиманын кабыры адилеттүү Амави халифасы Умар бин Абдулазиз тарабынан Набави мечитине кошулганын билдирген. Бүгүнкү күндө бул жер кашаа менен тосулуп турган жерлерге туура келет. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бөлмөсүнүн аркы жагында бул жердин ичинде михраб бар. Азирети Фатиманын кабыры Баки көрүстөнүнүн дарбазасынын оң тарабында эшиктен 25 метр алыстыкта жайгашкан. Эң эски булактардын бири болгон Ахбаруль Мадина деген эмгекти жазган тарыхчы Ибн Шабанын пикиринде Баки проспектисинде Азирети Акилдин радиаллаху анху үйүнүн оң тарабында жайгашкан. Бул жер Азирети Акилдин үйү менен Абу Нубайхтын үйүнүн ортосунда көчөнүн аягына туура келет. Кабыры Равданын түндүк жагында же Азирети Акилдин үйүнүн бир бурчунда, же болбосо Азирети Аббастын радиаллаху анху күмбөзүндө болгондугу жана Азирети Хасан радиаллаху анху менен биргеликте болгондугу риваят кылынган. Азирети Алинин кайгы муңу. Азирети Фатимату Захра радиаллаху анха дүйнөдөн кайтканда өмүрлүк жолдошу Азирети Али радиаллаху анху кусалыгын кайгы муңун мынтип билдирди. Бул дүйнө мени кайгы муңга салды. Дүйнөгө берилгендер өмүрүнүн акыркы көз ирмемине чейин ага кул болуп кала берет. Бардык досторунун тирүүлүгүнүн артынан айрылуу коштоп жүрөт. Айрылуу оту жүрөгүнө түшпөгөндөр абдан аз эле. Ахматтан саллаллаху алейхи вассалам кийин Фатимадан айрылуу оту жүрөгүмдүн чоктой куйкалап өрттөдү. Бирок бир дагы дос бул дүйнөдө түбөлүк жашай бербейт. Кабыр зыяраты. Азирети Али радиаллаху анху бир күнү жубайы Азирети Фатиманы радиаллаху анха зыярат кылганы барды. Кабырына жакын барып көөдөнүндөгү дартын төгүп ыйлады. Эч кимге айта албаган сезимдерин, кусалыгын жан боору менен бөлүштү. Абу Арва мага сен жөнүндө айтып берди. Ал сен жөнүндө айтып жатканда жаным чыгып кетчүдөй болуп турдум. Ошол заман мурунку бардык кайгы муң келип мени чулгап алды. Бир арага чогулган достор бир күнү сөзсүз бири-биринен айрылышат. Өлгөнгө чейин уланган достуктар абдан аз. Сүйүктүү кишилерди биринин артынан экинчисин жоготуу достуктун бул жалганда түбөлүк уланбай турганын көрсөтөт.
Бир күн ичер суум түгөнүп, мен дагы бул жалгандан көчүп кетээр кез келет. Билип ал, бул үчүн эч качан кайгырбаймын. Алтын урпактар. Азирети Фатима радиаллаху анха Азирети Али радиаллаху анху менен 8 жыл чогуу жашап, көз жумганда артында 4 баласы калган. Азирети Хасан 8, Азирети Хусайн 7, Азирети Зейнеп 5, Азирети Умму Гүлсүм 3 жана Азирети Рукая 2 радиаллаху анхум ажмайын жашында эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кыздарынын ичинен Азирети Фатимадан башкасынын урпактары уланган эмес. Азирети Хасан радиаллаху анху. Азирети Хасан радиаллаху анху Азирети Али радиаллаху анху менен Азирети Фатиманын радиаллаху анха тоң уулу эле. Хижри 3-жылы Рамазан же Шаабан айында, 625-жылы январь же февраль айында Мадинада дүйнөгө келген. Азирети Хасан төрөлөр күн жакындаганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аруу жубайларына мындай деди: Фатиманын жанында болгула. Ага Аятул Курсу менен Аараф сүрөсүнүн 54-аятын окугула. Ошондой эле Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп жардам берүүгө кандайдыр бир чекилик кетирип коюудан Кудай Таалам сактасын деп тилегиле. Төрөттө Азирети Умму Салама, Азирети Зейнеп бин Жахш радиаллаху анхуна жардам беришти. Бакми энеси Азирети Сафиянын радиаллаху анха азаттыкка чыгарган кызматчысы Азирети Сальма радиаллаху анха эле. Азирети Хасан төрөлгөндөн 7 күн өткөндөн кийин пайгамбарыбыз небересинен кабар алганы барды. Кучагына алып, кулагына азан коомат айтты. Курманы оозуна салып жумшартып, бөбөктүн эриндерине сүрттү. Ошол жерде Абу Мухаммад лакабын ыйгарды. Ихлас сүрөсүн окуду. Бир топко чейин жыттап, сылап, анан кызы Азирети Фатимага радиаллаху анха мындай деди: Кызым Фатима, балаңдын чачын алып, чачынын салмагынча күмүш тарат. Атасы айткандай, Азирети Фатима Азирети Хасандын чачын кыркты. Чачы болжолду 1 дирхамдай салмакта эле. Ошончо салмактагы күмүштү кембагалдарга таратты. Алланын элчиси сүйүктүү небереси төрөлгөндөн 7 күндөн кийин өзү кочкор сатып алып, акика курмандыгын чалды. Курмандыктын этин кошуналарга, кембагалдарга таратты. Ошол күнү сүннөткө олтургузду. Азирети Али уулуна Харп деген ысымды койсомбу деп ойлонду. Бирок пайгамбарыбыз ага Хасан деп ат койду. Азирети Фатима Азирети Хасанды 7 күн өзү эмизгенден кийин эмизип кароо үчүн Азирети Аббастын радиаллаху анху жубайы Азирети Умму Фадын Любабага радиаллаху анхага тапшырды. Азирети Хасандын Саид, Таки, Наки, Заки, Сыбыт, Муждаба деген лакап аттары бар эле. Алланын элчиси ага Ас-Саид жана Ан-Наки лакаптарын да берген. Азирети Хасандын башы өзгөчө бет түзүлүшү, денесинин белден жогору жагы таятасына куюп койгондой окшош болчу. Азирети Анас бин Малик радиаллаху анху бул тууралуу мындай дейт: Хасан менен Фатимадай пайгамбарыбызга окшош киши жок болчу. Алланын элчиси Хасанга мындай дейтчү: Толкубой көрүнүш жагынан мага окшошсуң. Ахлу байтимдин ичинен пайгамбарга Хасандай окшош киши жок. Азирети Хасан Азирети Осмондун радиаллаху анху халифалыгы учурунда эниси Азирети Хусайн радиаллаху анху менен биргеликте Азирети Саад бин Абу Ваккас радиаллаху анху башчылык кылган Хорасан жортугуна 650-651-жылы катышты. Азирети Хасан 5 Рашид халифа катары кабыл алынып, анын халифалыгы 7 ай 11 күнгө созулду. Азирети Али дүйнөдөн кайткан күнү, тагыраак айтканда Хижрийдин 40-жылы Рамазан айынын 19-21-inde 661-жылдын 26-27 январында Куфа мечитинде 5 Рашид халифа Азирети Хасанга бият кылынды. Биринчилерден болуп бият кылган киши ансырлардан Азирети Саад бин Убааданын радиаллаху анху уулу Кайс болду. Хижаз, Ирак, Йемен, Хорасан жана көптөгөн аймактардан 40 миңден ашуун киши бият кылды. Азирети Хасан халифа болгондон кийин 6 ай 5 күн өткөндө Хижрийдин 41-жылы Рабиуаваль айынын 25-inde 661-жылы июль айынын 29-unda халифалыкты Шамда
минбарга чыгып Азирети Муавия радиаллаху анху өткөрүп берди. Бул жыл Амил Жамаа биримдик жылы деп аталды. Белгиленген шарттын арасында Азирети Муави көз жумгандан кийин халифалык атайын кеңешме тобу тарабынан Азирети Хасанга өткөрүп берилери да жазылган. Азирети Хасан ошол күндөн кийин Мадинага көчүп келип жашап калды. Анын шакегинде улуулук бир гана Аллахка таандык деген жазуусу бар эле. Азирети Хасан Мадинада чыккынчылар тарабынан уу кошулган тамак берилип, ошонун айынан 40 күн катуу ооруп жатып, акыры шейиттик мартабага көтөрүлдү. Азирети Айшадан радиаллаху анха пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанынан орун берүүсүн суранды. Азирети Айша макул болду. Көз жумгандан кийин Марван макул болбой көшөрүп туруп алды. Ошентип Баки мазарына апасы Азирети Фатиманын радиаллаху анха жанына коюлду. Азирети Хасан Азирети Хусайынга пайгамбарыбыздын жанына коюлууга каршы чыгыша турган болсо, алар менен тирешпей жөн коюусун керегиз кылган болчу. Чыр чыгып тирешүү күчөп кетпеш үчүн Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху да Азирети Хусайынга кеп кеңешин айтып, маселе чечилди. Азирети Хасан хижрейдин 50-51 жылы Сафар же Рабиу-аввал айында 669-672 жылы апрель айында Мадинада кечинде 47 жашында көз жумду. Ал 46 жыл, 6 ай, 15 күн гана жашады. Жаназа намазын Мадинанын акими Азирети Саид бин Аас радиаллаху анху окутту. Баки көрүстөндөгү кабырынын үстүндө купол бар болчу. Азирети Фатима бинт Асад радиаллаху анха менен анын кабырынын куполу бир эле. Куполдун астында Азирети Зайналабиддин Али бин Хусайн жана имам Мухаммед Бакыр да бар эле. Азирети Хусайн радиаллаху анху Азирети Хусайн радиаллаху анху хижрейдин 4-жылы Шаабан айында 626 жылы январь айында Мадинада дүйнөгө келди. Азирети Хасандын радиаллаху анху 10 ай кичүү болчу. Ал дүйнөгө келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 57 жашта эле. Төрөттө Азирети Умма Салама менен Азирети Зейнеп бин Жахш радиаллаху анхуна жардам беришти. Пайгамбарыбыз сүйүнчү кабарды алып келгендерге белек бекчекектерди таратты. Жаңы төрөлгөн небересинин оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтты. 7 күндөн кийин сүнөткө олтургузду. 2 кочкор акика катары курмандыкка чалынды. Чачын Азирети Фатима радиаллаху анха кыркып, чачынын салмагынча күмүш таратылды. Ак сүтүн берип эмизген энеси Азирети Умму Фадыл Лубаба Аль-Кубра радиаллаху анха өзүнүн баласы Кусам менен биргеликте эмизди. Азирети Хусайндын аты Алла Тааладан Жебрейил алейхиссалам алып келди. Атын пайгамбарыбыз өзү койду. Хасан менен Хусайн деген аттардын бейиштик ысымдардан болгону, жахилия мезгилинде бул ысымдар болбогондугу риваят кылынат. Азирети Али радиаллаху анху балдарынын аттарын Харп деп койгусу келген, бирок Алланын элчиси аларга Азирети Харундун алейхиссалам балдарынын аттарын койгон. Азирети Хусайндын Ас-Сыбыт, Рашид, Таиб, Шехид, Заки, Мубарак, Мазлум, Саид деген лакап аттары болгон. Анын тулку бою белден ылдый жагы пайгамбарыбызга аябай окшош эле. Үнү жагымдуу жана таасирдүү болчу. Азирети Али бул тууралуу мындай дейт: Хасандын башынан көкүрөгүнө чейин Хусайндын көкүрөгүнүн ылдый жагы пайгамбарыбызга окшош болчу. Азирети Хусайн Азирети Осмон радиаллаху анху халифа болуп турганда Харасан жортулунун 651 Саид бин Аастын кол башчылыгындагы кошууна кошулган. Ал бүткүл мусулман коомчулугу кайгыруу менен эскерип келген айтылуу Кербала каргашасында шейит кетти. Карбу Бала Багдадка 100 чакырым алыстыкта, Куфанын 20 чакырым түндүк батышындагы жердин аты. Езидке бият кылууга мажбурлангандыктан Мадинадан Меккеге барып, балдары, урук туугандары менен хижрий 60-жылы Шаабан айында, 682-жылынын май айында Абдуллах бин Аббастын үйүндө конок болду. Хижрийдин 66-жылы Мухаррам айында, 688-жылы Жума күнү эртең менен 40-80 киши менен жолго чыкты. Бул 80 кишинин 30-у атчан болчу. Езиддин кошуну 7000 эле. Куфага баруусун каалабаган кишилер болду.
Алар Абдулла бин Джафар, бин Абу Талиб, Абдулла бин Аббас, Амр бин Абдурахман бин Харис, Масуд бин Мухаммад бин Ханафия, Мафараздах Абдулла бин Умар, Ибн Зубайр, Азирети Умму Салам эле. Азирети Абдулла бин Аббас Азирети Хусайндын Куфага баруусун токтотуп калуу үчүн мынтип наасат айтты. Ирактыктар ташбуур, мээримсиз айткан сөздөрүндө турбаган адамдар. Азирети Хусайн Куран аяттарынын чучук-кулак тараткан Али Имран сүрөсүнүн 185 аяты чыкты. Ар бир жан өлүм даамын татуучу. Эмнеге ал жакка барууга аракет кылганын сурашканда, бул түнү пайгамбарыбыз түшүмө кирди, Куфага бар, кеч калба деди, деп жооп берди. Ошентип жолго чыкты. Сапарда баратып пайгамбарыбыз дагы бир жолу түшүнө кирди. Жолугуу убагы жакындап келатат деп айтты. Мына ошол каргашалуу окуяда Шамир Зилкайсан аттуу бир таалайсыз анын куттуу башын сажда кылып атканда чаап түшүрдү. Куттуу башын Хауле бин Езид Куфага алып барды. Шамир кийин Шамдан Езиддин буйругу менен Зайналабиддин Али тарабынан өлтүрүлгөндүгү риваят кылынат. Алланын элчиси Хусайн менден, мен дагы Хусайнданмын. Хусайнга кордук көрсөткөн мага кордук көрсөткөн болот деген эле. Анын куттуу башы Бухарийдин пикиринде Дамаск шаарында, Масудинин пикиринде Мадинада, кээ бирлер Аскалан деген жерге көмүлгөндүгүн айтышат. Карбалада шейит болгондор мына булар: Азирети Хусайн менен бир туугандары: Абдуллах, Атик, Джафар, Осмон, Аббас, Мухаммад, Абу-Бакир. Азирети Хусайндын балдары: Али, Абдуллах, Джафар. Азирети Хасандын балдары: Абу-Бакир, Абдуллах, Касым. Азирети Акилдин балдары: Абдуллах, Ал-Акбар. Кол башчы Хур бин Езид жана 30га жакын жоокери. Азирети Хусайндын жанында 55 атчан, 100 жоокер болчу. Муслим бин Акилдин балдары: Абдуллах Ал-Акбар. Абдурахмандын балдары: Али Ахмед. Абдуллах бин Джафардын балдары: Хусайн Аун Мухаммад. Тирүү калгандары болсо Азирети Хусайндын бир тууган карындашы Зейнеп эле.